Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков жана Баялы Исакеев. 20-кылымдын башындагы Кыргыздын алгачкы интеллигенциясы биз жашап жаткан мамлекеттүүлүктүн пайдалын түптөгөндөр тилекке каршы өздөрү 37-жылдардагы кандуу репрессиянын курмандыгы болушкан. Ошондон кийин бир топ жыл бою Кыргыздын улуттан мамлекетти башкарган жетекчилер чыккан эмес. Улуу көчтү 45-жылы Улуу Ата мекендик согуштан кийин Кыргыздын дагы бир мыкты уулу Исхак Разаков улаган. Бүгүнкү сөз ошол тууралуу. Жакшы кызматкер болсоң өзүңө, жаман кызматкер болсоң дагы өзүңө. Бирок жаман кызматкер болсоң зыяның элге тиер. Эл башчылары, журт башчылары ушу башкаруучу жагынан бир үчкө бөлүнөт да. Биринчиси бул өздөрүнүн тегерегине ушу жетекчи болгондон кийин урук туугандарын гана топтойт. Баягы туугандуу бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок деп коет го. Туугандарына эле таянат да. Ал ошо эл башкарганга жарайбы, жарабайбы анысы менен эсептешпейт. Экинчи баскычтагы категориядагы жетекчи бул айланасына жалаң өзүнөн начар адамдарды топтойт. Өзүнүн сөзүн сүйлөгөн, кошоматчы, анан кийин бир акыл эс тарабынан дагы өзүнөн төмөн адамдарды коет дагы, анан ошолорду жанакындай үстүнөн эзип, үстүнөн үстөмдүк кылып башкарганды жакшы көрөт. Ал эми үчүнчү категориядагы лидерлер, бул жетекчилер, булар өзүнүн тегерегин өтө күчтүү адамдар менен топтойт, карамагандагы жетекчилерди. Анан ошол күчтүү жетекчилер менен, анан ошолор менен алардан кем калбайын деп, алардын үстүнөн дагы жетекчилик, лидерлик кылып турган өзүнүн ишин андан ары улантат да. Исхак Разаков мына ошондой инсандардан болгон. Бул баягы өзүнүн тегерегине эң мыкты, күчтүү жетекчилер топтогондагы, анан ошо күчтүү жетекчилердин үстүнөн ал өзү дагы ошончолук күчтүү болгонго аракет кылган. Бул ушу чыныгы лидердин эң мыкты сапаты ушунда. Исхак Разаков
Кыргыз тарыхындагы өз заманында алтын доорду жараткан лидерлердин бири. Ал 7 жашында жетим калып, бүтүндөй доор заман алмашып, дүйнө өзгөрүп жатканда билим деген аламга аттанган. Разаковдун тагдырын дагы бир кыргыздын мыктысы Жусуп Абдрахмановго окшоштурган. Анткени экөөсү тең эрте жетим калып, тагдырдын оор сыноолорунан өтүп, соңунда өз жеринин, бүтүндөй кыргыз элинин бактысы боло алды. Кыргыздарга өткөндө кут 2 жолу түшкөн дешет. Биринчи кут Жусуп Абдрахманов болуп түшсө, экинчи жолку кут Исхак Разаков болуп түшүптүр. Бирок түшкөн кутту кут сыягындай күтүп албаптырбыз. Исхак Разаковичти учкан кометага салыштырам, куйруктуу жылдызга. Мындай жылдыз кылымдарда бир келсе келет, бирок келгенде да артында жап-жарык из калтырат. 1953 жылы жаңылбасам, ошондо СССР Жогорку Советине же Кыргыз СССР Жогорку Советине шайлоо болду. Ал жылы университеттин биринчи курсуна студент болуп кирип калганмын. Ошол кезде ошол азыркы бул Бишкектин Фрунзе шаары ал кезде, анын батыш жагы Ленин Пролетарский район деп аталчу, Пролетарский район. Бул Кыргызстан мамлекеттик университети ошол Пролетарский райондун аймагында болчу да. Анан бул киши ошол райондон депутаттыкка кандидат болуп көрсөтүлгөн экен. Анан кийин Разаков келет экен жолугушууга деди. Анан университеттин чоң залында жолугушуу болду. Ошондо көрдүм ал кишини. Костюм кийген экен. Костюму бир азыраак кененирээк экен. Өзү мындай чакан, жапалдаш бойлуу киши экен. Шымы кичинекей, узунураак болуп турат. Батинкеси жалтыраак батинке экен ошол учурдагы. Анан басканда аябай шамдагай, шыпылдап баскан киши экен. Анан чыкты. Чыккандан кийин Батманов деген тилчи бар болчу. Абдан өзү илимпоз. Ал илимпоз тилчи сүйлөгөндө ушундай тимелет сыдырга салгандай так сүйлөгөн киши экен Батман. А киши Разаковдун ишенимдүү кишиси экен ошол жолугушууда. Анан Батманов Разаков жөнүндө кыскача эме берди, баяндама берди. Өмүрү жөнүндө, иши жөнүндө. Анан Разаковго сөз берди. Анан Разаков Кыргызстандын акыбалын, анан жалпы эле Советтер Союзундагы акыбалды, анан кийин окуу жайларынын акыбалын айтып келип, ошондо университеттин бир эле общежитиясы бар экен. Анан жаңы общежития салып аткан экен биягына. Ошол бүтпөй жаткан экен, созулуп. Эми ал кезде курулуш материалдары жок, жумушчулар деле аз, заман катуу, согуштун залдары кетелек жылдар. Анан ошо бүтпөй аткан экен, ошондо айткан эсимде калыптыр. Биз бул эмени бир жылга жеткирбей баардыгын бүтүрөбүз. Мына силер студенттер ушундай жаңы жатаканада жатасыңар. Ошого достойный болгула, ошого татыктуу болгула деп сүйлөгөнү эсимде калыптыр. Анан да бир нерсе эсимде калыптыр. Ошол университеттин чарбасын башкарган Парамонов деген проректор бар эле да. Ошол мен жанымда отурган мындай. Баягы тиги Разаков сүйлөп атса, Парамонов момунтип эле карап эле
омтөлүк карап эле отурат, көз тостой чыгып бараткансып карап эле отурат. Көрсө, Разак ушунчалык чечен киши экен. Орусча сүйлөп атат, тыкылдатып ушундай. Ошо парамонуп карап отуруп таң калды. Анан бир кезде Разак сүйлөп бүткөндөн кийин дей салды да. Мен ошондон уламай элем, тиги Разактын ушундай сүйлөө манерасынын, чечендигинин, ошонун бир тарихий ошондой касиети бар экенин байкадым да. Анда жаш студенткес, ойлосом ошондой экен. Анан бул Исхак Разаков бул өзү жетекчи, лидер деген ушу кайсы жерде болбосун, кандай шартта болбосун, кандай кесиптин ээлери менен жолугушпасын, бунун бул улуттук лидердин ошол жерде, ошол темада элди муютуп чечендик менен сүйлөгөндүгү. Исхак Разаковдун жанагы ушундай бир чечендиги, өзгөчөлүгү ушу барган жеринде ошол темада өтө терең билимге ээ экендигин көргөзүп, анан ошону жеткире сүйлөгөн. Ошон үчүн Исхак Разаковдун жана көз тирүү мезгилинде ал өткөргөн жыйындарга ушу барып анын сөзүн уксак экен деген адамдар өтө көп болгон да. Исхак Разаков 1945-жылы Кыргыз ССРнин Министрлер Советинин төрагасы болуп дайындалган. Ага чейин Советтик Өзбекстандагы Министрлер Советинде жетекчинин орун басары эле. Кезектеги дайындоо анын өзү үчүн кызматтык тепкичтеги ийгилиги эмес, туулган, киндик каны тамган жерге алгачкы жолу кайтып келиши болгон. Ошентип ал иштеген 16 жылдагы ийгиликтерди санап олтурууга китептеги барак, калемсаптагы сыя, теледеги убакыттагы жетпейт. Анын баарын баяндоо үчүн күндөр деле аз болчудай. Андыктан анын тагдырындагы, тагыраагы өлкөбүздүн ошол кездеги тарыхындагы айрым гана окуяларга токтололу. 50 жылдардын соңунда Исхак Разаковдун башталгыч класстын окуучуларына мектепте бир маал берилген ысык тамак азыркыга чейин эл оозунда айтылып келет. Ошол тарыхый окуя мындайча болгон тура. жылдын жыйынтыгында республика жакшы ийгиликтерге жетишкен да. Анан республиканын бардык министрликтеринин жетекчилерин чакырган. Анан бардыгынан кийин биз жылды жакшы жыйынтыктадык. Эми Исхак Разакович эми бизди куттуктайт болуш керек деп бардыгы жакшы көтөрүңкү маанай менен келишкен да. Келгенден кийин узун залдын бардыгында жетекчилер отургандан кийин туугандар дейт, жолдоштор деп. Анан мына түшүнүп турам. Биз жылды жакшы жыйынтыктадык. Бирок бир нерседен биз өксүп атабыз, аксап атабыз. Биринчиден ошо жаш балдардын өлүмү жылдан жылга азайбай атат, тескерисинче өсүп атат. Кандай кылабыз дейт. Анан бардыгы бирин-бири карап калат. Бул эмнеси деп, эмне үчүн деп. Анан ошондо республикага жанагы социалисттик мелдеште биринчи орунга чыгып атат да. Анан ошондон кийин 12 миллион рубль сыйлык берилет Кыргызстанга. Анан ошол акчаны эмне кылабыз деп турган да. Анан ошол жанагы жетекчилерге, министрликтерге сыйлык катары бөлүп таркатып берчи да. Мына ушунчалык биз жакшы иштедик, ошонун жыйынтыгын мынакей көрүп атабыз.
эми силер буга татыктуусуңар, сыйлыыңарды алгыла дегендей жылыга ушуга чейин болуп келгенде. Анан Госпландын председателинен кийин менде бир сунуш бар дейт Исхак Разаковичка. Анан айтыңыз дейт. Мына республикага 12 миллион рубль келди. Ошол социалисттик мелдештин жыйынтыгы боюнча сыйлыкка бергенге. Ошону ушул ишке жумшабайлыбы дейт. Разаков сүйүнүп кетет. Ой, рахмат. Абдан жакшы сунуш айттыңыз. Мен муну колдоймун деди. Силер кандай дейсиңер деп бюро мүчөлөрүнө кайрылат. Кайрылганда алар дагы биз макулбуз дейт. Ошондо анан кийин акча табылат. Акча табылат. Анан ошо жанагы областтардын барлыгына, облонолорго, районолоргонан кийин бөлүштүрүп берет анан. Ошентип бул маселе чечилген. Анан бир нерсени айтып коеюн. Кийин ушул иш Разаковду айыптаган, Разаковду күнөөлөгөн чоң иш катары өзүнө кайра муш болот. Козлов деген болгон ЦК КПССтин экинчи секретары, Хрущев биринчи генеральный секретарь, ал экинчи секретарь кадр жагын тейлеген бүткүл. Анан кийин ошондон кийин Разаков андан башка дагы көп жакшы иштерди иштеген да. Анан ошонун ичинде ушул мектеп окуучуларына бекер тамак берүү жөнүндөгү маселени силер эмне үчүн бизге айтпай жасадыңыз. Эмне трубканы телефонду алып туруп, ушундай болуп атат. Биз ул ишти жасаган жатабыз дептирип, бир ооз сурап, биз менен акылдашып койбойсузбу? Ушул эсиңизге келбедиби? Акылыңыз жетпеди ушуга? Деп чоң күнөө коет да. Эмеге Козловко киргенде. Анан жана ушул сөздөрдү айтып турган, жемелейт экен да. Анан эмне дейт? Айтарга сөз таппай калат. Анан кийин болгону могул жоопто айтат. Улдар Романович, Совет министринде токтоп чечим баратайын. Бул сыйлыкты, бул акчаны кандай бөлүштүрүп, кандай коюш? Ошол республиканын өкмөтүнүн деңгээлинде чечилет деп айтылган. Ошондо бизге муруксат берилген. Бул эми биз ошондой болот экен, туура иш жасап атыптырбыз деп тургандан кийин ойлодук дейт. Ушундай жоопту айтат. Анан мындай чыккандан кийин андан чыгат. Анан чыкканда Казы Дыйканбаевичка кайрылып туруп, бул начар адам экен. Бул бизге жакшылык кылбайт деген экен. Мен жакшы эле кыйды кишинин сырын билүүгө тырышкан кишимен. Исхактын бирөөгө кекенип, жаман ой ойлоп, бирөөгө кек сактаганын байкаган жокмун. Мен ушуну айткым келет. Дагы бир сапаты сен оозуңду ачып айткыча оюңду билип ала койчу. Жанагы советтик партиялык аппаратта жүргөн үчүн гана жазуучулукка убакыт чамасы жетпей калганго деп ойлойм. Өзбекстанда жүргөндө Антон Чеховтай классикти өзбекче которуп, Сергей Есенинди өзгөчө кастарлаган Исхак Разаков эгер адабият же искусство жаатында иштеген болсо, өмүр тагдыры кандайча уланаар эле деген кытыгылуу ойго да көңүл урунат.